сунуштады. Анан бесплатный медитациясын жасап көрдүм. Жасап эле экинчи күнү уже менде өзгөрүш болду. 4 жашар балам ичет кадимкидей. Эртең менен обедкече. Анан бир эреже кирип жүрчү эмес эле, ошо эреже кайтып кетем окусам эреже кирди. Анда деп аны жасап бердим. Жасагандан кийин Кудай буйруп Агайдын Кашка суу экинчи потогуна келдим. Андан университетке келдим. Мына азыр бул жерде сиздер менен мен өзү 10 жыл өтө оор абкалда келгенмин. Азыр ойлоп көрсөм, Кудайыма шүгүр, кыйла өзгөрүш айтып отурсам, өтө өзгөрүштөр көп. Эң самый главный, мен 10 жылдан ашык уйкусуздук менен ооруймун. 2 жылдан бери дары ичип уктаймын. Азыр альхамдулилла Агайдын сабагы менен Кудайыма шүгүр, мен дарысыз уктап атам. Уйкусуздук 10 жылдан ашык мен уже уктай албайчу элем да. Анан 2 жылдан бери ошо ооруп больницага түшүп, медицина жактан башымдагы бир кандайдыр неме мындай кичирейип кетиптир да, ошо кислород жетпейчи. Ошону Кудайыма шүгүр жакшымын. Күндүз да уктап атам азыр. Мына азыр мен ушул нерсени бир жакшылап неметип койгула. Мен врач эмесмин деп дайым айтам. Азыр эле мына врач чыгып, именно кислород жетпегенден ооруйт деди, туурабы? Мээге. Бул нерселерди жасап баштаганда мээге кислород жетип баштайт деп тиги врачыбыз айтып атат. Мен дайым айтам, мен врачтан сурагыла, анан мен неме кылам мындай. Андан кийин келгиле депчи. А көрдүңөр, буга да кислород жетпегенден ооруптур башы. Азыр эле төмөн жогоруда айткандайчы. Ошон үчүн мына көп нерсени кислород жетпегенден ооруйт окшойт да. Мени медиктер айтты, бирок бул уят эмес, бизге 10 жылдан кийин уже мындай психушкага даярданып калган экенмин да бул жүрүшүмдөчү. Бирок Кудайыма шүгүр, мен ыраазымын Агай. Алла ыраазы болсун. Бизге келгенден бери мына мени аябай жаман көрүп келген бул. Биринчи күнү көргөм, Кудай сактасын, тооба кылдым деп качып жүргөм. Жаман көрүп. Азыр өзүм жаныга барам, деп. Бул правильно болуп өнүп калган да. Правильно болду, мондай деп элечи. Жөн эле жашаберсе болот бекен мына. Жөн эле Кудай деле жашабер болду. Эң негизгиси ошо. Да, бирдемкени айтпай калыптырмын. Баягы нездоровая клетка, когда кислород жетпегендечи, здоровая клетка полноценный болуп мындай алмага окшоп отдельно болуп турат да. А когда кислород жетпегенде, окись азота жетпегендечи, баягы дыхание нормальный болбогондо, алар липкий, слепкий болуп бири-бирине жабышып калат да, клеткаларчы. Ошондон кийин мондой эмелер, бессонницалар башталат, оорунар башталат, то башыңар ооруйт, то көтүңөр ооруйт. Ой, извиняйте. То башка жагыңар. Врачтар айтат, көрөлү. Ошол, чтобы была здоровая клетка, азыр канча 20 жылдан бери медицинадамын да менчи. Канча көп немелерди постоянно карап жүрөм да, кандай немелер чыгып атат, исследованиялар не болуп атат. Оказывается, уже мурунку амоксициллин ичип экен Кыргызда. Мен башка мамлекетте иштегеним үчүн 20 жыл. Эми келдим да, өз жалааттык болгон менчи. Баш ооруса деле, көт ооруса деле, бут ооруса деле амоксициллин ичип экен. Это же антибиотик да, болбойт дегендечи. Вообще туура эмес да булчу. Анан ошого, например, тура лечение алса адамдарчы, ушу медитациядан эле баштап алат, и все у вас будет хорошо. Мен прям вообще ушу. Врач айтып атат, жасай бергиле. Жасай бергиле. Анан бирок действительно ломка болот. Мен 1 ай в лёжку лежала. 1 ай. Тура албай, паносу да болду, кустунда мына келгенден бери 2 күндөн бери опять ушундай болуп атам да. Мен, по-моему, нейронная система деген бар. Аны Агай эле түшүнөт. И мен, по-моему, түшүнөм. Но это очень глубокая наука. По-моему, ушул влияет этип атат да, азырчы биздин баягы билгенибизден билбегенибиз көп да. Ошо кичинекей нерсени жалпак тилде түшүндүрүп берип атабыз. Жасай бергиле, эжелер, апалар, акалар, инилер, жасай бериңиздер, баары жакшы болот. Медитациянын дагы бир немеси менде өзгөрүш болгон, үй бүлөмдө мамилем. Бала менен болгон мамилем. Кудайыма шүгүр сон. Эми бул жерде мындай, баарыңар угабыла. Сиздин машыктарыңызга 1 ай болуп калды, 1 ай. 1 айда ушунча результат алды, бул тынымсыз машыкты үйдөн дагычы. 1 айда. Эми өйдөн чыгасыңар, ылдый түшөсүңөр, мына бул врач эжебиз айткандай, мына ичиңиз өттү, аябай кыйналдыңызбы? Бул ошондой болот булчу. Адам ошентип барып оңолот. Любой система ошол.
динге кирип баштаганыбызда деле толтура тоскоол чыгып коет, саясатта деле, бизнесте деле, даже адамдар үйлөнгөндө деле, башка нерсе деле табигый нерсе бул тоскоолчулуктар. Анан баягы тоскоолчулуктан чыдабайдыгынан качкан бул уже коркоктуктун иши деп айтам да, ил бою иштечи. Ошон үчүн баягы эр жүрөктөр аракет кылган адамдар гана результатка жетет да. Ийгилик баарыңыздарга. Рахмат агай.